Көчөдө дагы агайды саламатсызбы агай деп баш кийимибизди алып туруп урматтайт. Бардык кесипте мугалимдер дейт. Баланы окууга кет деп өзү билет дей бербеш керек да. Өзү билет деп. Баары бир сурап туруш керек. Кээ бир азыркы жаштар мындай болуп калды. Лидерликти эле каалап калды да. Өзүн көргөзүп, бир кичине эле кызматка келсе эле биринчи ол ишти кандай баштап кетем дебейт, кресло коет. Азыркы балдарды мисалы үчүн, мына челекти алып кел десең, туура эле челекти алып келет, жолдо жаткан тешени алып койбойт да. Ассаламу алейкум, урматтуу Таасирет каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн биздин кезектеги баарлашыбыз жөнөкөй эсепчиликтен бир топ жетекчиликке чейин иштеп, айылдык кеңештин депутаты болгон, азыркы күндө Ноокат шаар курулуш башкармалыгынын юристи болуп иштеген ушул Нурматов Орозмат Акунович агайыбыз болот. Нурмат агабыз өзү 10 перзенттүү болушкан, байбичеси менен ушул 10 перзенттин 9 кызыны ушул агартуу жаатына, башкача айтканда мугалимдикке окутуп, аларды үйлүү жайлуу болушуна өз салымын кошкон. Бүгүнкү маегибиз кызык болот деген ойдобуз. Анткени ошол бала тарбиясындагы аталардын орду кандай, аталар кандай кеңештерди берет балдарына, аталар кайсы учурда балдарга эмне кылыш керек деп өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт Орозмамат агабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, сураныч. Мүмкүн болсо эгерде ошол маегибиз мындан ары да ушундай маектер болсун десе, биздин каналга жазылыңыздар, катталыңыздар, бармакча басыңыздар, ой пикир калтырыңыздар. Ассаламу алейкум Орозмат ака, жакшысызбы? Мектепте өзү отличник эмес, ортого окуган адаммын да. Жашыңыздан жетим калдыңыз. Жашымдан жетим калып, кыйынчылыкта өтө кыйналдым мен. 9 жашымда жетим калып, өтө кыйынчылык менен чоңойдум. Анан менин артымда астымда 3 үкөм бар, энелерим. Ошолорду кошо тарбиялады. Апам жаш калды, 42 жашында, 43 жашында калды. Ошентип жүргөнөн бизди тарбиялап чоңойтты. Анан ошо мектептен сабактан калбайт элем. Айрыкча мен мектепте математика сабагына, кыргыз тил сабагына өтө кызыгат элем да. Ошол математикадан окуткан, кыргыз тилден окуткан агайларыма өзгөчө жакшы көрөм да. Немеден азыр Карамат эжеке эсимен чыгып атат, Мырза Шаширбектин аялы. Ошол математикадан окуткан, өтө жакшы окуткан. Көкөй Оппаз деген агайыбыз кыргыз тилден окуткан, отлично окуйт элем да. Бирок ал мезгилде азыр мугалимдерди ончо барктап сыйлабайт окуучулар. Бизди кадимкидей эле уруп нервди иште коет эле. Сабакта отуруп кичине сүйлөп койсоң, же болбосо башка жака көңүлүң буруп жүрсөң, ошондо дагы агайды өтө сыйлайт элек. Көчөдө кетип баратканда дагы агайды саламатсызбы агай деп баш кийимибизди алып туруп урматтайт элек. Ошондо мен айылда ойлойт элем да, бул эң айылдын эң кадырлуу адамдары мугалимдер булар. Ошол мезгилде мугалимдердин үйлөрү сырдалган, акталган, эшиктери көк. Ол сырдалган, үйлөрү акталган, өтө жакшы салынган мугалимдердин үйлөрү болот эле. Анан ошол жерде акылдуу адамдар дагы бир иш болсо мугалимдер кошо бүтүргөн. Колхоздун коомдук иштерин дагы бүтүргөн мугалимдерди өсүрөт эле дагы. Мен ошон үчүн мугалимдикке өтө бул кызыгып калганым ошондон. Анан кийин өзүмчө дагы ойлоном да, бул мугалимдер кесипке кызыккан себебим. Кесиптин эң атасы да, бардык кесипте мугалимдер дейт да. Мугалим деген сөз өтө акылдуу да. Мисалы үчүн ошо курулушчуну дагы мугалимдер, инженер дагы мугалимдер дейт. Орозматка анан мындай да, мисалы сиз ошол азыр 7 перзентиңизди мугалим кылдыңыз. Арасында баары кыздар, балдар бар да. Анан эми ошол мезгилде сиз мугалим бол дегениңизде баланын дагы өз багыты, өз чабыты, өз ниети болот да. Баары эле болуп тур дедиби же кандайдыр бир сизге бир мындай өзүнүн ой пикирин айттыбы? Жок, мен балдарыма мындай кылдым да. Окууга жөнөрдө айтышат да, мен юрист болом, мен башка окууларды айтат. Мен олорго айтам, мугалим бул эң бир банкрот болбогон кесип. Банкрот болбогон кесип. Анан бардык кесиптин мугалимдер көндүрөм да баягыны. Сен мугалимдик дипломду алып ал, өмүр бою мугалим болуп иштей бересиң. Эч жака сени айдабайт. Банкрот болбойсуң, коррупцияга илешпейсиң. Сонун десең, ченип кетет. Эки дүйнөдөгү пайдасы бар. Бардык. Анан өзү мен жаштайман, билимге кызыккан адам. Бардык
тапқанымы, инвестициямы билимге таштаганмын да, билимге. Өзім. Мотоциклді 3 ай оқығанмын. Шоферлықты 6 ай оқығанмын. Бухгалтериялық мектепті бүткенмін, бухгалтериялық техникум бүткенмін, одан кейін үйресіп кеттім. Азырдағы кеше жақынға 60-қа шыққан мезгілде курстарға барып келдім. Вообще білім алғаннан тайбаймын. Адам білдім демеш керек та, өмір бойы оқыш керек. Мен жеке пікірім сондай да. Білім алғаннан еш қызық деме тайбаймын да. Азырдағы изденем. Газеталардан, башқа жерлерден изденеп, жақсы нәрселер болса тауып, ошоны тапқанға әрекет қыламын. Бирок ақырында унчак болып келатам да, ошон үчүн калбай калат. Сиз ата катары мисалы эми азыр biraz балдарыңыздын жашыраак мезгилине кайтып көрөлү да. Азыр биздин каналда ар кандай жаштагы ата-энелер көрөт, жаш ата-энелер көрөт. Эл ушул сиз балдарга ката кетиргенде кантип жазалайт элеңиз, эмне кылат элеңиз, маселен ошол эле кызыңыз же болбосо балаңыз бир соктук кылып же бир башка кылып ката кетирип коет да бала мезгилде. Сиз ошондой учурда кандай эмне кылат элеңиз? Мен балдарымды ушумалга чейин неме кылдым, тарбиялап келдим, бирок ката кетирген жөндө жазалаган жокмун, бирок ката кетирген дагы жок да. Мисалы үчүн мен турмуштагы айтайын, 10 балам бар, бирөөсү гана эркек да, 9'u кыз. Турмушта бирөөсү бир ажырашып, бөлөк турмуш жашаган жок да, ошо биринчи берген адам менен жашап келатат да. Баягы күйөөгө береді дагы өздөрүнчө кетип калган жок да. Себеби мен өзүмүн мындай тарбияланганымы билбейм. Мени гана күтүп жүрүшө берет. Мен мага адамдар келет. Мен баягы адамды сураштырып, көңүлүмө толгон адамды кызыма сунуш кылам. Баланын баласы менен сүйлөшүп көрчү, сага макул кереби? Баягы менин сунушум менен ошо бала менен сүйлөшөт, көңүлүнө жакпаса, ата мындай десе, мен сразу бир шылтоо менен пуйтап кетип, жок, биз кызым жаш, же мындай деп пуйтап кетем. Ар бир кызыма ар 3-төн 4төн келет да, күйөөгө бергиченке асына 5тен келет. Качан экөөбүздүн купубузга толгуча бербейм. Ошентип мен кыздарым кээ бири 24-кө чыкканда дагы күйөөгө чыккан кыздар болду да. Ошентип азыр турмушу кыймылдабай жашап атат. Эми ошол кыздарыңызды бир уул 9 кызды кантип шыктандырат элеңиз? Бүгүн эң негизги маселе ата-энелер үчүн баланы илим билимге багыттоо, баланы илим билимге кызыктыруу чоң проблема болуп атат, чоң маселе болуп атат. Сиз балдарды кантип кызыктырат элеңиз? Өзүңүздүн байчеңиз экөөңүз кызыктырсаңыздар керек балким. Мен айтып атпаймынбы, бул балдарыма айтам да, билим алсаң, мына билими жок балдарды көрүп атасың, кыйналып атат. Мисалы үчүн мен мисал менен гана айтайын, биздин үйгө Маргаландан кудук казган адам келди да, кудук казган. Мектепти бүтпөптүр да. 25 метрге түшүп чыгат, автобустун жазысын окуй албайт экен да, баягы. Чемелеп гана келет экен да. Көрдүңбү дедим, мына билимсиз баланын кыйналганын кара, шундай болосуң. Билим алсаң, сен бардыгы көзүң жетесиң, бардык ишти аткарасың. Билим алсаң, бардык кесип сеники деп ойлойм да мен. Ошентип мисал келтирем да мен. Ошондо билимсиз менен билимдүүнү салыштырам да. Демек, сиз бүгүн деле неберелериңиз менен сүйлөшүп атканда ошол кармап, сиз үчүн эң баалуу бул билим. Айрым ата-энелер үчүн бул баласы акча табыш керек, баласы башка кылыш керек. Анда ата-энелерге айтарыңыз кандай? Мисалы үчүн балдарды шыктуу, баласы Эми мен ата-энелерге айтарымчы, мен өзүм тажрыйбамдан айтайын. Мен балдарым менен айылгача мына эң чоң балам мына немеде кубанычтансыңар керек, акимчиликте иштейт. Ошол баланын дагы иши тууралуу сурайм. Бүгүн иш аткарды, кандай болду? Сөзсүз баланы чоң болуп калса дагы бала ата-энеси менен кичине баарлашып алса көңүл тоет да. Мен сүйлөшүп турам аткарган. Окуучу неберелерим башкаларым дагы сабагын күндө болбосо дагы бир жумада бир кандай окуп атасың, анан канча алдың? 5 алдың десе кантип алдың? 3 алдың десе кандай алдың деп сурайм. Ошондо менин балдарым мынтип ойлошот да. Аңгел силде мына не дейт эле деп сурайт. Бардыгын атап билет деп атаны түшүнөт деп ойлошот да. Мен ошентип сурап, билбесем дагы мындайдыр кыйыр жол менен билгендей болуп туруп, баягы сурап койсоң көңүлү тоюп, баягы бала. Баарлашат экен. Баарлашып турам. Баарлашканда бала өзүнүн жетишкендиги, кемчилдигин айтып бошоп алат. Анан кемчилик кетип калган болсо ондой кылбашың керек эле да. Мындай болбой беле десем, шундай болуп калды деп мен асында күнөөлүү болуп, кичине өзүм неме кылып, эми мындай болбой, мындай кылыш керек десем, туура деп кетип сүйүнүп кетет да. Баланы окууга кетти, эми өзү билет дей бербеш керек да.
өзü bilет деп. Baribir сурап туруш керек. Жеткен, иштегенин дагы сурап туруш керек. Мен ошо мугалим кыздарыма дагы сурайм. Анызгече сурайм. Болсо башка айылда Зулпуевда неме болот, иштейт, башка жерлерде иштейт. Барибir сурайм. Ишиңде кандай болуп атат? Директоруңар кандай, заводчуңар кандай, бирге иштегендериңер кандай, алардын билими кандай? Мындай ол күчтүү дейт, күчтүү болсо кандай деп мынтип өзүмчө сурап турам да, сурап турсам купулуп мен олар ойлошот да, мен атам бул бардыгын билет, өтө күчтүү деп ойлошот да, баягы кеңеш берип турса. Түшүндүмү? Балага ата өтө күчтүү да. Атага ишенет. Ата үлгү. Дейт дагана мен ошентип эч көңүл сыртында калтырбай сурап турам. Иши тууралуу сурап турам. Эми бар адамдар эми турмуш тууралуу дагы сурап турат да, мен андан тышкары иши тууралуу дагы сурап турам да, жетишкендиктерин бүт баардыгын. Ошентип турса балага мындай дем болот да, дем болот. Бу жерден ката кеткен экенмин. Ана мындай кылсам болот экен, атам айтты деп атасына ишенет да. Өзүңүз ата эне катары өзүңүздө бир бала тарбиясындагы мындай мүчүлүштөр, ушундай кылбаптын, мындай кылганда балам мында дагынан күчтүү болот эле дегендей бир. Жок. Мен мындаймын да, адамдар кээ бир азыркы жаштар мындай болуп калды. Лидерликти эле каалап калды да, өзүн көргөзүп, бир кичине эле кызматка келсе эле биринчи ол ишти кандай баштап кетем дебейт, кресло коет. Шаш кресло коет. Кичине айлыгы көбөйгөндөн кийин чоң машинаны алат. Көрүнүшкө эле кызмат кылып калды да. Жок. Анан мен ошондой лидер болом дейт. Лидер андай болбойт да. Лидер бул өзүнүн кичпейилдүүлүгү менен, билими менен, элге көрсөткөн кызматы менен кете берсе өзү эле лидер кылып шайлап алат да. Мен ошого эме кылам да, азыркы балдардын ошондой кемчилиги бар. Анан дагы бир кемчилиги бар. Билбейм, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер даңы деген туурубу? Азыркы балдарды мисалы үчүн, анау челекти алып кел десең, туура эле челекти алып келет, жолдо жаткан тешени алып койбойт да. Кайтып келе берет. Азыркы балдар ушундай болуп калды да. Мына кагазды жаз десең, жаз деген жерди жазат да, башкасын оңдоп койбойт да. Вот ошону жазат да оңдоп койбойт. Мен азыркы балдардын ошол кемчиликтерин кандай оңдолот билбейм да. Же бул мына интернет, телефон алаксып атабы билбейм да. Ушу телефонго өтүп кетип атышат да, булар шашат. Ушу тез штат карасам дагы телефонду карасам дейт деп ойлойм да. Азыркы балдардын эмеси, көз карашы бир аз ошондой өзгөрүп калды. Мен кээ бир үй бүлөлөрдү көргөмүн да. Атасы урушканда кошулуп, аял дагы кошулуп кыйкырып чыгат да. Өзү тарбия бербейт да. Өзү тарбия бербей эле кошулуп бакырып коет. Бол киши туура айтып атабы, туура айтпайбы деп. Менде ондой болгон жок. Мен аялым мындай кыздар менен сүйлөшө турган маселелерди жөн аялым өзүнө коюп коем. Бир кыздарың өзүңө сүйлөш, мындай болуп турго десем, анан өзү башка үйгө кирип аялдарча сүйлөшүп, анан кийин мага жол мындай болгон экен, түшүнүңүз деп айтып берет. Ошентип тарбияладык. Бирок аялым 44 жыл жашадым, өтүп кетти. Балдарым аз бардыгы иштешет да, баардыгы мектептерде иштешет, мугалимдердин айлыктары жакшы болуп калды, башка болуп калды. 3-4 жыл мурун жакшы кошкону жакшы, аз кошкону аз кошуп, мына тойго барасыз, башкага барасыз деп машина алып беришти. Жандарынан ойлойсуң карай, кыз балдар кантип алып берет, Себеби мен тарбияны жакшы берип, туура багатка берип, кесипти туура тандап бергенимен, баягы акчага ашып, атасына кичине каралашып атабы деп өзүмчө сүйүнүп калам да. Ошентип сүйүнүп калам. Туура ошондой баягы уулдан урмат, кыздан кызмат деген ушул да. Сүйүнүп калам. Бүгүн уулуңуз, бүгүн кызыңыз ушул. Ошентип сүйүнүп калам. Анан эми балдарым өздөрүнө жараша иштеп атат. Турмуш бул турмуш эмес, турмуш деп коет да орозунка. Ошол мисалы азыр сиз өзүңүз аябай жакшы айтып кеттиңиз да, кээ бир ата энелерде бүгүн бул жашыруун эмес, коомчулукта жаш үй бүлөлөрдүн ажырашуусу аябай көп да. Эми ошону айтайын дегеним, 10% атасы катары, анан баардыгын ушул агартуу жаатына үйрөтүп, агартуу жаатына багып берген ата катары ушул жаш үй бүлөлөргө айтар кеңешиңиз кандай сизде? Мен жаш үй бүлөлөргөчө биринчи ата энеге дагы кошуп айтып кетейин. Ата эне балдары жетилгенде өзүн эркине койбош керек да. Баары бир адам өзү 50ге чыккандан баштап калыптанат экен да. Мен өзүмөн байкап атам да, 60га чыкканда толот экен жаш. А бул 20 чыгып калды, 25ге чыгып калды, өзү билет. Бул уже акыл өзүндө деп кой берген адамдар бар да, балдар. Анан барып өзү туура эмес тандап алат үй бүлөнү. Туура эмес тандап алып, ошодон ажырашуулар көп болуп атат да. Ошон үчүн ата эне сөзсүз кийлигиш керек. Ошо
баласын таңдаусына қосылып таңдаш керек. Мен ойлаймын, әлі таладан тұрып алып қашып кетті, болды дегенге мен қарсымын. Сөзсіз ата-ана келіш керек. Анан кейін баяғы кішкене қалың алады ғой. Мен қалың алынғанды тура деп есептеймін. Себебі жөн кетіп қалғанда азыр адамдар болып қалды да. Қана атаң ең берген төсектен сал деген мындай қара мүртез биолдарда шығады да. Қалыңын алып, оғадағы сен шонша қосып, баяғыдай подарка менен сыйлық қылып жөнөсөң, балаң да ошол жерде сыйлық болуп сыйлық жашайт да. Менин пикирим ошондой. Мен ошентип 10 баланы тең ошондой кылып бердим да. Эч жерге өзүн кетирбедим. Бирок алар менин сөзүмөн чыкпады. Соңында дагы кандай эмне ой пикир айтасыз? Эркин микрофон. Өзүңүздүн оюңуз тарбия жаатында, агартуу жаатында кандай ой пикириңиз болсо айтсаңыз болот. Эми мен тарбия жаатында айтып кеттим. Ушу балдарды сөзсүз көзөмөлдөп туруш керек. Мен ойлоп атам, жаңы дагы сөзүн башында айтып кеттим. Жаш балдарды эмес, чоң адамдар менен дагы баягы ата боюнча тарбиясын берип туруш керек да. Карыганга чейин ата берип туруш керек. Эч болбосо баягы өзү мындай акылы жетпесе, башка болбосо дагы каяка бардың, бүгүн иш кылып келдиң деп сурап коюш керек да кечке могу. Баарлашып туруш керек да. Ошондо тарбия жакшы кетет. Себеби атам күтүп атат бүгүн мени. Эртерээк барайын деп кеч калбай келиши мүмкүн табадан. Ошондой себептер болот да. Атам бар үйдө, апам бар үйдө, мен күтүп атат деп. Ошон үчүн ата-эне балдарды сөзсүз көзөмөлдөп туруш керек. Өзү билет, акылы өзүндө, билими жогорку деген адамдар бар да. Мен ошолорду ошончолук эркин кое бербеш керек деп ойлойм. Баары бир ата-эне салым бар болсо кошуп туруш керек салым. Оразмат ага, сизге чоң рахмат. Бүгүн мына адатта тарбияда көбүн эсе ушул энелердин ролу көп айтылат. Бүгүн биз ойлойбуз ушул аталардын ролун дагы ушул биздин каналдын көрүүчүлөрүнө бир топ жакшы кеңештериңизди айттыңыз. Айрыкча мага ушул чоң болгонуна карабай, жашы бир топко барып калганына карабай, ата менен баланын ортосундагы баарлашуунун жоктугун баса белгиледиңиз. Алардын баарлашуусу бир жакшы ийгиликтер жаратарын айттыңыз. Сизге ишиңизге ийгилик, дайыма ушул уулдан урмат, кыздан кызмат көрүп дегендей биз менен байланышта болуңуз, кеп кеңешиңизди ушинтип айта бериңиз. Ишиңизге ийгилик, саламатта калыңыз.